Nissan Японияда айдоочусу жок робот таксилерди чыгарарын жар салды. Nissan Leaf деп аталган унааны атайын программа аркылуу чакырып алса болот. Унаа март айында Токиодо сынала баштайт. Өзү жүргөн унаа 2020-жылкы Японияда өтчү Олимпиадага даяр болот деген үмүтүн билдирди компания. Жаныбарлардын катышуусу менен кино тартуу өтө оор. Британ окумуштуулары кыймыл-аракетти туураган технологиянын жардамы менен экрандагы жаныбарларды реалдуураак көрсөтүүнүн үстүнөн иштөөдө. Бат университетинин окумуштуулары инфракызыл жарыкты колдонуп, түрдүү жаныбарлардын кыймыл-аракетин жаздырып калган. Актерлор ал кыймылдарды туура ойногон соң, ал кыймылдар экранга графика түрүндө көчүрүлөт. ДНК Ригма аттуу жабдыктын жардамы менен Мона Лиза сүрөтү микроскопиялык өлчөмдө кайрадан жасалды. Леонардо да Винчинин сүрөтүнүн өтө кичинекей көчүрмөсү микроб менен тең. Бул ыкма аркылуу узун ДНКны ар кандай калыпта бүктөсө болот. Ошондой эле тыгыз схемаларды же татаал органикалык материалдарды курууда жардам берет.